Жер — бул биз жашаган үй, же болбосо биздин космостогу кемебиз. Мектепте окуган кезиңизде эгер жер айланса айланып келип ылдый караганда биз эмне үчүн топ-топ этип түшүп калбайбыз деген ой келсе керек. Анан февраль айы 28-29-нан аяктаганына таң калып, жөн эле башка айлардай 30-31-нен бүтө бербейби деп да ойлогон чыгарсыз. Чындыгында жер боюнча кызыктуу фактылар аябай көп. Ойлонуп отуруп мээ катыйт. Мен бизге тиешеси бар эң кызыктууларын гана топтоп чыктым. Алдыда сиз жер боюнча эң маанилүү, билип коюш керек болгон маалыматтар менен таанышасыз. Алгач такталган фактылар боюнча кыскача таанышып алалы. Жер күн системасында катары боюнча 3-орунда болсо, чоңдугу боюнча 5-орунда турат. Салмагы 5976 секстиллион тонна. Күндөн орточо 150 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Күндү айлануу ылдамдыгы секундасына 29000 километр. Өз огунда саатына 1600 километр ылдамдыкта айланат. Жерди 8300дөн ашуун жасалма спутник тегеренип жүрөт. Орточо радиусу 6371 километр. Экватордук тегереги 40000 километрге барабар. Жалпы жердин аймагы 510 миллион 72 миң километр квадратка барабар. Анын 70%-ин суу түзсө, 30%-ин кургак жер ээлейт. Жердин экватордук диаметри 12700 километр. Эң бийик чокусу Эверест. Бийиктиги 8848 метр. Эң тереңи Мариана Коблу. Тереңдиги 11034 метр. Жердин экватор сызыгындагы ылдамдыгы саатына 1600 километр болгону менен түндүк-түштүк уюлунда ылдамдыгы башкача. Мындайча айтканда, экватор сызыгынан уюлга чейинки ылдамдыгы салыштырмалуу төмөн болот. Муну велосипеддин дөңгөлөгүнө салыштырсак болот. Мына бул жерден бут менен акырын айландырса, дөңгөлөгү узак аралыкка айланып барат. Ушул жер менен бул жердин аралыгын кесип алып салыштырсак, баары түшүнүктүү болот. Бул кыска жери жердин түндүк уюл жагы, узун жагы экватор сызыгы. Көрсөтүлгөн мисал визуалдык көрүнүшү болду. Ал эми математика менен ылдамдыгын мындай билсек болот. Экватор сызыгы 40 000 километр болсо, аны бөлөбүз 24 саатка. Чыккан сумма бул жердин айланган ылдамдыгы болот. Мына ушундай ылдамдыкта кетип бара жаткан космос кемебизди дароо тормуздап токтотчу болсок, эмне болот деп ойлойсуз? Элестетиңиз 1600 километр ылдамдыкта келе жаткан машинаны. Албетте тирүү калуу мүмкүн эмес. Мындан жер бетиндеги бардык нерсе шыпырылып түшүп калат. Түшкөндө да жерден жерге эмес, космосто калкып калабыз. Анткени менен жыл өткөн сайын жердин жалпы ылдамдыгы азайып, миллиондогон жылдардан кийин бир күн 25 саатка узарып отуруп, акыры жер айланбай калышы да толук ыктымал. Мунун себебин окумуштуулар дүйнөлүк жер табынынын ысышына байланыштырат. Окумуштуулар илгери динозаврлар доорунда бир күн 23 саатка созулган дешет. Жер өз огунда айлануу менен бирге күндү да айланып, күн жана бир тууган планеталар менен кошо галактиканын борборун айланат. Мына ошол борборунда Black Hole же кыргызча кара көңдөй жайгашкан. Орточо секундасына 230 километр ылдамдыкта 220-250 миллион жылда бир айланып келет. Бул жерде өз огунда айланган ылдамдык кеп болбой калат экен. Элестеттиңизби, азыр ушул турушуңузда канча километр ылдамдыкта бара жатканыңызды? Илгери карыялардан же Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Саманчынын жолу деп уктуңуз беле? Ошол Саманчынын жолу мына ушул галактика. Муну башка тилде Milky Way, Млечный путь деп аташат. Мындай караганда саман көтөргөн киши жол катары саманын чачып, таштап кеткен сыяктуу көрүнөт. Эгер Саманчынын жолу галактиканын диски экенин биринчи угуп жатсаңыз, же бул боюнча өз пикириңиз болсо, жаза кетиңиз. Ушул Саманчынын жолу миллиарддаган күнгө окшогон жылдыздарды өзүнө камтыйт. Өкүнүчтүүсү Саманчынын жолу Андромед галактикасына жакындагандан жакындап бара жатат. Окумуштуулардын айтуусунда кийин экөө кагышып, Саманчынын жолу талкаланып жок болот. Чындыгында ага чейин адам баласы жашай алабы жокпу, мунун өзү чоң суроо. Эмнеге дегенде адам баласы жаратылышты талкалап, абаны булгап, оор жардыруучу заттарды жасап, өзүнө өзү оор казып келет. Эгер Андромед галактикасындагы жылдыздар мындан да жарык болгондо, биз жерден айдан 6 эсе чоң, мындай чоңдукта Андромед галактикасын көрө алмакпыз. Эми жердеги мезгилдердин алмашуусун карап көрөлү. Жер өз огунда 24 саатта бир айланса, бир күн, ай жерди 29 күндө бир айланса, бир ай, ал эми жер күндү 365 күндө бир айланганын бир жыл деп эсептейбиз.
Жер күндүн тартылуу күчүнө таасирленип, айлануу орбитасы жумуртка формасында, өзүнүн тили менен айтканда эллипс орбитасында айланат. Күн эллипс орбитасынын бир жагына жакын турат. Жер күнгө бир жыл ичинде 147 миллион километрге жакын келип, 152 миллион километрге чейин алыс кетет. Көпчүлүгү жер айланып күнгө жакын келгенде жаз, анан жай, алыс кеткенде күз, кыш келет деп ойлошот. Бирок таптакыр андай эмес. Жер мындан миллиондогон жыл мурун өзүнүн көлөмүнө жакын тело менен кагышып, айланасына ай жаралган. Кагышуудан кийин 23 градуска кыйшайып, 4 мезгилди пайда кылган деген аныктама бар. Эгер ушул түз турган огунда күндү айландырса, мезгил алмашат экен, карап көрөлү. Бул жер, мына бул күн. Күн жерден эселеп чоң болгону менен аралыгы алыс болгондуктан мындай кичине көрүнүп калат. Карасаңыз, мындан кыш, жаз алмашуусу мүмкүн эмес. Себеби күн жалпы тегиз тийип жатат. Эгер ушундай айланса, кыш болгон жери өмүр бою кыш, жаз болгон жери өмүр бою жаз боюнча кала бермек. Эми жердин огун 23 градуска кыйшайтып, анан айлантып көрөлү. Мында да дээрлик барына күн тийип турат. Сизде түз турса да, кыйгаш турса да, күн бирдей эле тийип жатпайбы? Анан кандайча мезгил алмашат деген суроо пайда болгон чыгар. Туура. Кандай болсо да күн жалпы жерге тегиз тийип турат. Бирок жерди алыстан караганда ушундай көрүнгөнү менен жер үстүндө башкача. Мисалы фонарикти алып жерге же дубалга жандырып көрөлү. Кыйгаштаганда жарыктын башталышына ачык, аягына чала тийип жатат. Күн да ушул мисалда жердин кыйгаш тарабына чала тийип, экватор жагына ачык тиет. Ушундай абалда жер күндү айланып, ушул жерге келгенде түндүк жарымына кыш, түштүк жарымына жай келет. Андан ары айланып бул жерге келгенде жердин бети күнгө эңкейип калат да, түндүк жарымына жай, түштүк жарымына кыш келет. Жер кандай айланса да экватордун айланасына күн бирдей тиет. Ошондуктан экваторго жакын мамлекеттерде кыш жок, кар жаабайт. Мына ушундай тартипте мезгилдер алмаша берет. Жердин кыйгаш болгонуна байланышкан дагы бир кызык маалымат. Эмне үчүн кышында түн узун да, жайында күн узун? Чындыгында кызык суроо. Жер мындай турган кезде жер шарынын экватордон уюлга жакын шакекчелери, тактап айтканда 90 градустан 30 градуска чейинки шакекчелер кичине болуп кете берет. Кичинелигине жараша күн кыска тийип, тез батат. Мына көрүп тургандай түндүк уюл жагында 24 саат бою күн чыгып турат. Андан ылдый 18. Кыргызстанга жакын жагында 13 саат. Алтай түн, алтай күн дегенди уксаңыз керек. Дал ушул түндүк жагында алтай күн өкүм сүрөт. Ал жакта караңгы киргенде бир аз гана күлгүн болот да кайра жарып кетет. Тескерисинче жарым шар тарабында күн эрте батат. Жер айланып күздө сентябрда бул жерге келгенде күн түн теңелип, түн узарып баштайт да, түндүк түштүк уюлунда баары тескерисинче болот. Түндүк уюлга жакын жагында алтай түн, алтай күн дебедикпи? Ал жакта эми алтай түн өкүм сүрүп баштайт. Ушундай темпте айланып, жазда март айында бул жерге келгенде кайрадан күн түн теңелип, күн узарып баштайт. Дагы бир суроо. Сиз февраль айы башка айларга салыштырмалуу эмне үчүн кыска деп ойлойсуз? Кышында күн кыска болгон үчүнбү, же жаз эрте келген үчүнбү? Ушул жерден пауза кылып, жообуңузду комментарийге жазыңыз. Эмесе мен жообун айтайын. Февраль айынын 1-де 28, 1-де 29 күн деп жаза бербей, башка айлардай 30-31-ден бүтүрүп койсо болбойт беле деген суроо пайда болот. Иштин баары жердин так эмес айлануусунда. Орусча мындай учурду вискосный год, вискосный месяц деп коет экен. Жер кеткен точкасына 365 күндө айланып келе алганда, мындай баш оорутуу болмок эмес. Кеткен точкасына толук жетип келүү үчүн дагы кошумча 6 саат керек болот. Мына ошол 6 саат 365 күндү 12 айга бөлүүдө ыңгайсыздыкты жаратат. Эмне болсо ошо болсун деп кете бере турган болсок, 6 саат 4 жылда 24 саат болуп, 1 күндү түзөт. 4 жылдан бир канча жыл өткөндө 1 айга айланат. Ушинтип отуруп кычыраган кыш сентябрда келип, жашыл көктөм декабрь болуп, ай жылдын кезек тартиби бузулат. Ушул көйгөйдү жоюу максатында 6 саат 4 жылда топтолуп 1 күн болгондо февралга кошуп 29 деп эсептеп жоюп коет. 29 февралда төрөлгөндөр, сиздер 4 жыл күтпөстөн 28 февралдан 1 мартка караган алгачкы 6 саатында туулган күнүңүздү белгилей берсеңиз болот. Бул боюнча кызыктуу факт. СССР убагында күндү айларга башынан бөлүштүрүп,
Февраль айын 30-нан жаңыртуу сунушталган. Бирок бул сунуштун бир топ ыңгайсыз жактары эске алынып, кабыл алынган эмес. Жердин катмары. Жердин өйдө төмөнү түрдүү катмарлардан туруп, ал катмарлар да майда бөлүктөргө бөлүнүп, биздин жашоо тиричилигибизге пайдасын гана тийгизет. Алардын негизгилерин атап кетейин. Атмосфера катмары асманга карай айтылып, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера болуп, жалпы 2000-3000 километрге созулат. Ал эми жерден төмөндү карай, биринчи жер кыртышы, анан мантия, тышкы ички ядро болуп бөлүнөт. Тышкы ядро суюк формада болсо, ичкиси катуу формада. Мына ушул жердин ички катмары тартуу күчүн пайда кылат. Кызыгы күн биздин таманыбызда. Тагыраагы жердин ядросу дээрлик күндөй ысык. Анын ысыктыгы болжол менен 6000 градуска барабар. Биз дыйканчылык кылган жердин салмагы да аныкталган. Ал 5976 секстиллион тонна. Цифра менен килограммда көргөзгөндө мындай: 6,000,000 килограмм. Дароо жерди кантип таразага тартып алды деп ойлошуңуз мүмкүн. Таразага коюп же илип тартуу мүмкүн эмес. Жер учуп жүргөндүктөн салмагы башка жол менен эсептелет. Планета аралыктагы нерсени өзүнчө эсептөө ыкмасы бар. Ал жөнүндө кийин өзүнчө тема кылып чыгарабыз. Кичине кезимде жер тоголок болсо, айланганда эмне үчүн төмөндө турган адамдар түшүп кетпейт? Жообун көпкө чейин билген эмесмин. 1666 жылы Исаак Ньютон алмабакты аралап жүрүп, айга назар салып турганда алма үзүлүп жерге түшөт. Түшкөн алмага назар салып, эгер жер өзүнө тартпаса, анда алма үзүлбөй ордунда тура бермек. Демек жердин тартылуу күчү бар. Ошондуктан жердеги нерселер калкып учуп кетпейт деп эсептейт. Айтор жердин тартылуу күчү болгондуктан өйдө болсо да, ылдый болсо да тура берет. Жерден өйдө секирсеңиз же алма ыргытсаңыз, ошол бойдон кетип калбай, баары бир кайрылып артка түшөт. Жердин ар жери ар башкача тартуу күчүнө ээ. Тереңге, ядрого жакындаган сайын тартуу күчү күчөй берет. Тескерисинче өйдөгө чыкканда тартуу күчү азая берет. Ошого байланыштуу эгер сиз Эверест чокусуна чыгып таразага түшчү болсоңуз, азыркы салмагыңыздан бир аз жеңил чыгасыз. Жердин эң тереңи болгон Мариана Коблуна барып түшчү болсоңуз, анда учурдагы салмактан дагы көбүрөөк чыгасыз. Себеби Мариан Коблу жердин ядросуна жакын. Биз жердин кай жагы асман, кай жагы жер экенин билбейбиз. Балким таптакыр жоктур, балким бардыр, белгисиз. Буга мисал, мына бул жерден ылдыйга кетип көрөлү. Эч нерсе жок. Өйдөгө кетели. Дагы деле ошо. Жерди алыскы космостон тарткан сүрөттөрү азырынча өтө аз. Ошентсе да бир катар сүрөттөрүн көргөзүп өтөйүн. Мына бул бүткүл дүйнөлүк космос союзунан тартылган сүрөт. Бул айдын фонунда жердин атмосферасынын үстүнкү катмарынын сүрөтү. Кийинки Google спутниги тартып чыккан сүрөт. А бул Lunar Orbiter 5 спутниги 1967 жылы тарткан. Кийинки сүрөт планета аралыгы учкан Mars Reconnaissance Orbiter спутниги жерге 142 миллион аралыкта турганда тарткан. Сүрөттө ай менен жер бирге көрүнүп турат. Бул сүрөттү НАСАнын Юнона аппараты 9 миллион километр аралыктан түшүрүп алган. Жерди эң алыстан тарткан аппарат бул албетте Voyager 1. Сүрөттү караңыз. Жер бир гана чекиттей көрүнүп турат. Бир караганда билинбеген менен, мына ушул жерде чаңдын күкүмүндөй учкан бүдүрдө адам баласы бири-бири менен кырылышып жашап келет. Сүрөт жерден 6 миллиард километр аралыктан тартылган. Достор, алдыда биз анализ кылып баам салчу көптөгөн темалар бар. Мисалы, эң алыска кеткен Voyager 1 спутниги жерден башка жакта жашоо барбы? Убакыт деген эмне? Ал поезд сымал өтө береби же бизге көз карандыбы? Жасалма интеллектин бизге түз коркунучу эмнеде? Ушул сыяктуу чыгарылыштар күтүп турат. Билимге кызыгып өзүн өнүктүрүүнү каалагандарды катарыбызга кошулууга чакырам. Кызыктуу маалыматтарды убакытты үнөмдөп билип туруу үчүн жазыла кетиңиз. Көңүл буруп видеону аягына чейин көргөнүңүзгө чоң рахмат.